жылы кыргыздар келген берге. 1948-49 жылы кыргыздар келген. Баш аягы эгер мындай толук ала турган болсок, 1 айдан 5 жыл изилдедим десем болот. Тоонун бул жерден баштап, бул тоонун чекеси бүт кыргыздар жашайт. Карагылачы канча чоң территорияда. Кыргыздарга 3төн балалуу болгонго уруксат берет. Ошол мезгилде. Ал эми кытайлык хандарга болсо 1 эле балага уруксат берчү. Үйлөнгөндө дагы, кызды турмушка бергенде дагы негизги коомдо меняемая стоимость, негизги топос менен өлчөнгөн. Этникалык аң сезимин, мен кыргызмын деген түшүнүктү жоготкондо гана эл башка кошулуп ассимиляция болуп кетет. Тагдырды таштуу жерге аркандадык, тагдырлар таштап кетсе арданбадык. Эни сай узатканда аттар семиз, энелери жолду карайт, ак жоолукчан. Эң негизгиси ушу Кыргызстан деген мамлекет бар, Кыргыз Республикасы деген өзүнүн түндүгүн көтөргөн мамлекет бар деп башыбызды үйдө көтөрүп жүрөбүз. Саламатсыздар урматтуу көрүүчүлөр, кызматыңыздарга Кайрат Кенжебаев. Бүгүнкү берүүбүздө биз Кыргыздын тарыхы тууралуу учка кеп, кызыктуу маек курганга аракет кылабыз. Бүгүнкү берүүбүздө биз Кытайдагы кыргыздар тууралуу сиздерге бир кенен маалымат ачыктап берүүгө, айтып берүүгө аракет кылууну туура көрдүк. Бул үчүн биз Илимдер Академиясындагы академик Абылайбек Асанканов агайыбызга кайрылдык. Абылай бай, саламатсызбы? Саламатчылык. Бизге мүмкүнчүлүк берип, баягы убактыңызды бөлүп, ушундай бөлгөнүзгө чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Анан сиз ушу кыргыздар жөнүндө, тарых жөнүндө көп изилдөөлөр жүргүзгөнсүз. Көп маалымат бар дегендейчи. Биз ошол маалыматты жаштарга, коомчулукка кенен жеткирели деп атабыз. Сиздеги илимди, билимди жаштарга, коомчулукка жеткирип берсек деген максатта сизге кайрылдык да. Эми ушул Кытайдагы кыргыздарды кенен айтып берсеңиз, өзүңүз эле сиз аякта бир 5 жылда иликтөө изилдөө жүргүздүңүз да. Эми анын баарын айтып берсе сандан санга чарсак деген оюбуз бар, ой пикирибиз бар. Анан баштан баштап кандай кызыктуулар болду, кызыктуу кандай окуялар, маалыматтар, тарыхый фактылар бар. Ошолорго биз кенен токтолуп кетсеңиз. Рахмат. Эми Кытай кыргыздары, Кытайда жашаган кыргыздарды биз мурун эле жалпы эле билчүбүз, жалпы жөнүндө. Аны бизге эң биринчилерден болуп жеткирген Чухан Валиханов болгон. Ал 1856 жылы Күскөлгө келип, Моронбай менен жолугуп, анан Беделдин беши менен бели менен ашып түшүп, Какшаалга түшүп, Какшаалдан Акчиге, Акчиден Кызыл Сууга, Кызыл Суудан Кашкарга, анан Кашкардан Санжыга чейин жеткен. Бул башкача айтканда азыркы Синьцзян автономный райондун түндүк жагындагы биздин Ала тоонун ар жагы, алар өзлөрүнүн Ала тоонун ар жагын Кермөтөө деп коюшат. Ошонун тоонун түбүнөн жүрүп отуруп, Аксийге, анан эмеге чейин Кашкарга жеткен. Анан Кашкардан наркы Хатенге барып, Хатенден ары анан Санжыга чейин жеткен. Ал Такламакан чөлү бар да, ошонун батыш жагынан айланып Каргалык, Каргалыктан Санжыга чейин жеткен. Анан ошол киши калтырганда, анан ошол 1856 жылдан кийин бизде бир кыргыздарда Совет мезгилинде ошол жака экспедиция уюштурулуп, эч ким барган эмес. Иликтенген эмес, экспедиция эч барган эмес. 1949 жылы кыргыздардын окумуштуусу Саул Матвеевич Абрамзон 49 жылы кыргыздар келген берге. 1948-49 жылы кыргыздар келген.
Анан ошо кыргыздар ноокатка келген, Кочкорго келген, анан көлгө келишкен. Мына ошол Кытайдан келген кыргыздардын, ушу Кыргызстанда жашаган Кытайдан келген кыргыздардын сурап, аяка экспедицияга барып, Синьцзян автономный областындагы жашаган кыргыздар деген макала жазган. Бирок китеп жазган эмес да. Андан кийин ошол гана кенен чонон болгон. Андан кийин бир дагы экспедиция болгон эмес. Андан кийин туура 150 жылдан кийин Мицай аркылуу, Мицай ЮНЕСКОнун бир эмеси, уюму, ал Мицай деген Орто Азияны изилдөөчү француз институту. Ошолордун каржылоосу менен анан француздардын өзүнүн да каржылоосу менен 2005, 6, 7, 8, 9 жылы бир айдан экспедицияга чыктым. 5 жыл бою. 5 жыл бою. Ал эми 10 жылы бир 10 күнгө эле барып келдим. Баш аягы, эгер мындай толук ала турган болсок, бир айдан 5 жыл изилдедим десем болот. 5 жыл изилдеп, ошол Синьцзяндагы жашаган кыргыздардын бардык айылдарында болуп чыктым. Мүмкүнчүлүк болду да, бир айдан болдум. Бир ай. Анан бир айдын ичинде бардыгын тең кыдырганга мүмкүн эмес. Ошо ар кайсы облустарда, ар кайсы райондорунда болдум. Мына эгер картадан көрө турган болсок, мына картаны көргөзүп коеюн мен силерге. Мына карагыла, Синьцзян. Синьцзяндын бобу түндүк жагы Кыргызстан менен чектешкен. Бобул жери биягы Монголия менен, биягы Россия менен, бул жерден баштап Казакстан менен, бул жерден баштап мынакей Бууга чейин кыргыздар менен. Анан бул жагы Тажикстан менен чектешет. Карагылачы кандай чоң. Мына ушул тоонун бул жерден баштап, бул тоонун чекеси бүт кыргыздар жашайт. Карагылачы канча чоң территорияда. Негизи Синьцзяндын территориясы 1.600.000-700 миңге жакын квадрат километр делейт. Ошонун элестеткиле бул түндүк жагынын бардыгын тең кыргыздар ээлеген. Тоо жакты. Кыргыздар мал чарбачылык менен жашагандыктан алар ошого малга ылайыктуу тоолордо жашаган. Анча-мынчасы гана тиги кээ бир облустарда, кээ бир өрөөндөр жашаган. Ал жөнүндө мен азыр кенен айтып берем. Мына ушул чоң территорияда Синьцзянда мен азыр эле айтып бердим канчалык территорияда. Хатын деген чоң облус бар. Провинциядачы. Андан кийин Кашкар өрөөнү бар. Кашкарга Памир да кирип кетет. 2. Андан кийин Кызыл Суу Кыргыз автономный облусу бар. Ал жерде жашайт кыргыздар. Андан кийин өйдө чыгып жүрүп отурсак, жана өйдө жакка чыгып баратпайбызбы? Ак Суу чоң провинциясы бар. Бул уже Кызыл Суудан башы беген башка өзүнчө чоң провинция бар. Ошол жерде канча кыргыз бар ага ошо? Азыр ошону айтып берем. Ошону айтып берсеңиз. Боздөн, Жаманак деген айылдар бар. Ошо жерде жашашат. Андан кийин дагы өйдөлөп жүрүп отурганда, тиги чыгышты көздөй жүрүп отурганда Или Казак автономный облусу бар. Или Казак автономный облусунда Шаты жана Көктерек деген кыргыз айылдары бар. Мына ошол жерде жашашат. Анан эгер мындай чыгышты көздөй жүрүп отурганда,
Ак Судан өтүп, анан Илиден өтүп, андан ары сен 6 айды көздөй жол жүрөсүң. Мана тиги Монголияны көздөй. Ошо Монголияга баратканда Тарбағатай деген жер бар. Мына ошол областта дагы кыргыздар жашайт. Карагылачы, ошентип кыргыздар канча ушундай бириндеп кеткен да, ушундай тоону тиги чөп, малга ылайыктуу ол эле тоонун тиги түндүк жагын бүт ээлеп алган. Бүт кыргыздар. Ошо Синьцзян автономдуу облусунда. Ал эми чөлдө болсо, түздүктө болсо, негизинен уйгурлар орун алган. Тоолордо кыргыздар. Тоолордо кыргыздар. Ал эми казактар дагы тиги Или Казак автономдуу облусунда дагы казактар менен кыргыздар чогуу жашашат. Ошол областка кирет жанагы тиги Көктерек менен Шаты автономдуу айыл. Ошол автономдуу айылда казактар менен кыргыздар тоодо жашашат. Мына ушундай зор территорияда кыргыздар жашаган. Кыргыздар мен барган мезгилде бир 130 миңдей кыргыз бар болчу. Ошондо элестетип көргүлө, мен 2005 жылы баштасам, азыр ушу күндө 20 жыл өттү. Анан менде азыркы мезгилде мындай официалдуу данный жок, бирок өзүмдүн пикиримче бир жок эле дегенде бир 200 миңге жакындап калды. Себеп дегенде кыргыздарга 3төн балалуу болгонго уруксат берет. Ошол мезгилде. Ал эми кытайлык хандарга болсо бир эле балага уруксат берчү. Ал эми уйгурларга 2 балалуу болгонго уруксат берет. Эгер андан ашса штраф төлөйт. Кадимкидей. Анткени тиги Хатенге барганда бир кыргыз баланын үйүндө үйлөдө 4 бала бар экен да. Анан аларга 3 гана бала уруксат бергенде. Анан 4-нчү баласын көргөзүп атпайбы кожоюнчу. Үй бүлөнүн ээси. Мынакей бул мен сатып алган балам штраф төлөп деп бизче. Эмне үчүн дегенде мага 4-нчү бала болгонго уруксат берчи эмес. Анан мен биз балалуу болуп 4-нчү бала болдук, бирок өкмөткө ошондук үчүн штраф. Көрдүңөрбү андай? Ошондуктан кыргыздардын көпчүлүк, дээрлик көпчүлүк 3төн балалуу болгондуктан элестетип көргүлө, ошондон бери 24. Азыр 24-жыл, анда 2005. Демек 20 жылга жакын мен болдум. Мына ошондо кандай өстү. Эми мүмкүнчүлүк болуп калып атат. Мисалы, былтыр Кытай Республикасынын элчиси атайын айтты, изилдеп китеп жазган экенсиңер, андан бери чоң өзгөрүү болуп келди, барып келбейсиңерби депчи. Анан мен тамашалап айттым, финансы болсо барып келем депчи. Анткени бизде азыр андай эл аралык уюм МИДСАИ бизди финансировать этти да, каржылады. Эми азыр биздин өкмөт анчалык каржылаганга мүмкүнчүлүгү жок. Эгер алар каржыласа, балким көп өзгөрүүлөр болгондур, аны көрүп келсе болот. Мынакей, карагылачы кандай. Баш аягы. Кыргыздар 7 Синьцзян автономдуу райондун мындай ареал менен алганда, территория менен алганда бири-бири менен айырмаланып турган 8 ареалда жашашат. 8 ареалда 8 башка мындай этникалык составы менен айырмаланган райондор. Мисалы, Памирде жалаң кыргыздар менен тажиктер. Кызыл Суу автономдуу облусунда, Борборунда районунда негизинен кыргыздар. Ал эми Ак Суудагы Дөңсү менен Жаманакта уйгурлар менен чогуу жашашат. Ал эми Текесте болсо кыргыздар менен жашашат. Казактар менен. Ошондуктан сөз жагалар өзүнүн таасирин тийгизет да. Маданиятына, сүйлөгөн сөзүнө, салт санасына, аң сезимине, окуган мектептерде тили ар башка тилде окушат. Ошондуктан сөз жакаларынын таасири бар. Эми
Бул Кытай кыргыздары же болбосо Кытайдагы кыргыздар кандайча аякта туруп калышты. Ошол кызык аябайчы. Кантип ошол жака Ошол чоң маселе да. Бизде мен бияка келип жолубуз өзүм деле барганда ушул Кытай кыргыздары кандайча качан келген деп атпайбызбы? Биз негизи 15-кылымда Алтайдан келдик да. Ошол Алтайдан келген мезгилде кыргыздар жалаң гана азыркы Кыргызстандын территориясында гана орун албастан, ошол азыркы Синьцзян автономный райондун территориясында азыркы ээлеген территорияларды ээлеп калган. Көрдүңбү? Көп айтып атпайбы, 16-жылкы баягы улуттук өлкөндө барып ошол жерде отуруп. Ал туура эмес. Ал туура эмес. Кандайдыр бир анча-мынчасы гана калып калды. Калгандын көпчүлүгү болгону гана 2 айылда болгон. Жаманак менен гана Боздөөңдө. Ал калганын бардыгы тең эч жактан бери аяктан бери жашап келе жатышат. Уйгурлар менен, Кытайлар менен чогуу коюн колтук алышып ошол жерде жашап келишет. Өзлөрүнүн чарбасын жүргүзүп, малын багып, балдарды өстүрүп, динин, тилин сактап ушул мезгилге чейин келатышат. Мынакей. Эми ушул мезгилде Синьцзян автономный райондо бир автономный облус бар. Кызыл Суу Кыргыз автономный облусу. Анын борбору Артуш. Ал Кашкарга жакын, 15 мүнөттүк жол. Кашкардан чыкканда түндүктө көздөй жүрөсүң. Же болбосо Беделдин белинен түшкөндөн кийин Какшалга түшөсүң, Кашалдан Акчийге түшөсүң, Акчийден анан Кызыл Суу Кыргыз автономный облусуна барасың. 1954-жылы автономный облус болгон. Эми кыргыздардын көпчүлүгү 80% мына ушул Кызыл Суу Кыргыз автономный облусунда жашашат. Калгандар болсо Хатенде. Хатан деп да коебуз, Хотен деп да коебуз. Ал Кызыл Суу автономный областынан барып Кашкарга чыгасың, Кашкардан барып Каргалыкка барасың, Каргалыктан барып Санжыга барасың, райондун борбору. Анан Санжыдан барып туруп анан эмеге барасың, Каргалык дегенге. Ал райондун борбору. Мына ошол жерде негизинен ичкилик кыргыздары бар. Бул кыргыздар кечинде эле, бул жакында эле 1961, 62, 63, 64 жылдары коллективизация болгон. Бизде коллективизация 20-жылдардын аягында, 30-жылдардын башында болсо, аларда коллективизация 60-жылдарда болгон. Алар тиги мен барган мезгилде деле жол жок болчу, Куланаргы деген айылдарда. Ошо Куланаргыда жалаң топос менен кесип кылган эми. Башка эч нерсе болбойт. Топоз бар. Только топоз. Жер, суу шарты кандай? Жалаң тоо. Суук жер. Суук жер. Топоз суук тоолуу жерде. А жерде негизги жашоонун булагы бул топоз. Үйлөнгөндө дагы, кызды турмушка бергенде дагы негизги мындай салттык коомдо меняемая стоимость негизги топоз менен өлчөнгөн. Койду дагы эсептеп келип топоз менен өлчөнөт. Тамакты топоз, сүттө топоздон, териде топоздон, жүндө топоздон, бардыгы тең, транспортто топоз. Баары топоз. Кызыгы ушул Хатенде, Куланаргыдагы анан Памирлик кыргыздарда башка бул
эмеде Памирде да кичине эме. Суук да ушунчалык. Памир аябай бийик. 4000 метр бийиктикте турат. Ал Таджик автономный район бар. Таджик автономный райондо Көкжар деген кыргыз автономный айыл бар. Жакын жерде Булуңкөл деген айыл бар. Ал Булуңкөл Кара суу менен ашып, мындай өтсөң Тажикстанга өтөсүң. Мына ушу айылдарда кыргыздар бар. Мына ушу кыргыздардагы жалаң топос менен эмгектенишет. Алардын болгон байлыгы топос. Өтө кызык. Кой багышпайт. Жылкы бакпайт. Атты топосторду айдап келишиңген. Анткени суук жерде билесиңерби, уй дагы сүт бербейт, жылкы да сүт бербейт. Топос гана берет сүттү. Анан ошондуктан аякта да топос багылат. Бүт өлкөдөрү топоз менен бе? Только эмеде гана. Памирде. Анан Хатендин Кулан аргы деген айылында. Уже ал эми Каргалыкка келгенден кийин, Каргалыкка келген кыргыздар уже чөлгө жакын келет да, Кашкарга, Такламаканга жакын келип, алар жанагы тиги аргандай жумуш иштешет. Ташкаш деген ташты казышып, анан өзлөрү айткандай ички Кытайга жиберишет. Өзлөрү ушинтип коет. Ташкаш деген таш бар да. Ал эми таш деген бул Кытайда чоң маданият, өзүнчө бир чоң маданият. Эмне гана жазышпайт. Алар ошону казып келет дагы таш бойдон баягы иштетилбеген бойдон тияка жиберишет. Анан мен өзүм ошол үйгө барып, тиги Каргалыкка барганда ошол кишинин үйүндө турсам, ошол киши ташкашты алат экен дагы, анан ошол жака жиберип казып, Ошо менен айык. ошо менен алектенет экен. Мынакей карагылачы, кандай аргандай. Ал эми Кызыл Суу кыргыз эми баягы иреттен баштайын, Кызыл Суу кыргыз автономный областында кыргыздар. Автономный область. Бир автономный область бар. 6 автономный айыл бар кыргыз. Бул Ак Сууда экөө, Жаманат менен эме Боздоң. Андан өйдө чыгып отурсаң, тиги Или Казак автономный областында Көктерек менен Шаты автономный область бар. Автономный айылбы? Автономный айыл, автономный айыл. Кызыгы автономный айыл. Баары басымдуулуу кыргыздар. Азыр айтып берем аны. Басымдуулуу кыргыздар эмес, о кепти бар ушунда да. Толугу мененби? Хатенде Кеңкыр деген автономный айыл бар. Памирде Көкжар деген автономный, ошентип 6 автономный айыл бар. Автономный айыл деген эме бул өзү? Мисалы Көкжарда, Памирде негизинен дээрлик көпчүлүк кыргыздар. Ал эми Хатенде болгону, Кеңкырда болгону бир 20-25% кыргыз. Калганы уйгурлар. Ал эми андан кийинки эки автономный айыл Боздоң менен Жаманатта 20-25 кыргыз процент. Андан ары жогору барганда Көктеректе андан мурун 95% кыргыздар экен. Ал эми мен барган мезгилде 75% болуп калды. Шатыда болсо 50-50. Казактар менен. Эмне үчүн булар мындай кылган? Ушу Кытайдын эң жакшы саясаты ушунда, улуттук азчылык чогуу жашаган, компактный жашаган жерлерде тилин, дилин, улуттук этникалык аң сезимин жоготпосун деп, анан аларга эмне кылган? Шарт түзүп берген. Мектеби кыргыз, автономный айылдын. Директору кыргыз, айыл жетекчиси кыргыз, кыргыз тилинде сөз жүрөт. Барлар ушул. Анан карачы бүт автономный айылда негизгиси кыргыздардын улут эмне болгондо жоголот. Улут тил болгондо жоготсо да жоголбойт.
этникалык аң сезимин, мен кыргызмын деген түшүнүктү жоготкондо гана эл башка кошулуп ассимиляция болуп кетет. Ал эми ошондой ассимиляция болбой, өзүлөрүнүн маданиятын, тилин, салт санасын жоготпосун деп атайын ушундай саясатты жүргүзгөн. Кытайда 56-дан ашык майда улуттар бар. Майда улуттун эле уйгурлардын 20 миллиондон ашык. Ал эми Кытайдын өзү хандары миллиард 400 миллион болуп кетти. Анан ошолго салыштырганда аз санды түзөт да. Бирок Синьцзян автономный район түзүп койду. Тилиңерди сактагыла, дилиңерди сактагыла, маданиятыңарды сактагыла деп автономный район түздү чоң уйгурлардын. Уйгур мындай деп аталат, Синьцзян уйгур автономный район. Эми ошол Синьцзян автономный райондо карабайсыңбы? Или Казак автономный областы бар. Чыгыш жакта батышта Кызыл Суу Кыргыз автономный областы бар. Автономный областын ичинде Кыргыз автономный айылы бар. Ал эми Памирде болсо Таджик автономный району бар, Ташкоргон деген. Ошол Көкжар автономный район, то есть Ташкоргон автономный райондун составында Көкжар Кыргыз автономный айыл бар. Карагылачы, демек мындай жергиликтүү жерде автономный айыл, андан кийин автономный район, андан кийин автономный область, андан кийин барып автономный район бар. Аларда район деген чоң. А область районго кирет. Көрдүңбү? Уйгур автономный район, райондун ичинде область, областтын ичинде автономный район, анан аерде Бишче районда, Бишче район. Ачында аларда Одан деп коет. Одан? Одан. Анан автономный айылы бар. Мына ушундай кыргыздардын ойлоп көргүлө, 6 автономный айылы, 1 автономный область бар. 56 улуттун арасында мынакей кыргыздардага дагы сонун шарт түзүп берген. Кыргыздардын Кызыл Суу автономный областынын кызматкерлери кадимгидей Үрүмчүдөн область боюнча радио бар. Кыргыз радиосу бар. Кыргыз телевидениеси бар. Мындай 2 саат атайын бөлүп берет кыргыздарга. Кыргыздар өзлөрүнүн маанилүү маселелерин, маданиятын, тилин көргөзүп турат. Жүнгөдө көрдүк го бизде. Ооба, жүнгөдө көрүп калбады. Эми карагыла. Эми мына кыргыздардын болгон жерин айттым, барганын айттым, жашап аткандардын санын айттым. Эми силерди кызыктыра турган нерсе эмне? Менин пикиримче. Алар тилин сактап калдыбы? Деген сөздү улат. Туурабы? Этникалык аң сезимин сактап калдыбы? Салт санасын сактап калдыбы деген суроо туулат. Эң биринчи тилден баштайбыз. Кыргыздардын дээрлик көпчүлүгү кыргыз тилин абдан жакшы сүйлөшөт. Мына ошо кыргыз тилге болгон мамилени биз кытайлык кыргыздардан үйрөнүшүбүз керек. Жол чырагы, көчө чырагы, бир учурда сын алгы, үн алгы деп кетпеди беле? Ооба, азыраны көп айтылбай калды. Мына ушулардын баардыгын кытайлык кыргыздар сүйлөшөт. Кошпойт. Бизде өкөз кошуп атпайбызбы? Алар кошпойт, таза сүйлөшөт. Мына ошолордон үйрөнүш керек. Тилди мыкты сактап калган дейсизби? Аябай мыкты. Мисалы, талкуу деген эмне экенин билесиңби? Талкуулайт деген сөз да. Талкуулайт. Аерде терини иштеткен жыгач куралды талкуу дейт. Кандай түшүнүп кетсеңиз? Ал кадимгидей эле мындай жыгач, анан башы мындай оюлган,
Анан буягында экөө эмеси бар. Анан бу узун мындай жыгач бар. Анан терини бу кичинекей эмеге оюлган нерсеге салат дагы, анан бу жыгач менен момунтуп туруп анан улам ыйлеп турат да, алмаштырып. Ошону талкуу дейт ошол куралды. Карачы. Кеп ойлоп кетесиң. Ушу талкуу менен ушу терини талкалап атпайбы? Талкуулап атпайбы? Көрдүңбү кандай? Анан мисалы, давайте Хатенден баштайлык. Хатенди кыргыздардын болгону аерде ошол бир айыл бар, Кеңкыр. Анан Каргалыкта кыргыздар бар. Каргалык райондун борбору, Кеңкыр болсо автономный айыл. Ну, бир айтайын, 90% уйгурлар. Мен барган мезгилде ошо айылдарда. Анча мынча Кытай бар. Жетекчиликтерде, анан соода кылганда, кафе, соода, ушулардын баардыгы Кытай менен уйгурлардын колунда. Кыргыздар болсо эми анча мынчасы гана ошо соода, кафелерде элешет, а бирок негизинен чарбачылык менен. Бу жерде дээрлик көпчүлүгү уйгур тили менен сүйлөшөт. Уйгур менен аябагандай жакшы билишет. Уйгурлар менен кыз алышып, кызды аябай жакшы беришет. Кыргыздар. Ошон үчүн апасы уйгур болсо, атасы кыргыз болсо, уйгур бала деп коет. Ал эми уйгур жигит кызга үйлөнүп, ал төрөлсө, баланы кыргыз бала деп айтат. Эмнеге? Энеден. Анткени ал бала эненин тарбиясын көп алды дейт. Еврейлер сыяктуу. Эми еврейлер менен салыштырбайлык, бирок кыргыз ба, биз ушинтип айтабыз деп атпайбы? Анан уйгур тили көп сүйлөшөт. Себеби дин бир болуп калып атпайбы? Бу дин деген ушунчалык күчтүү нерсе экен. Дин тараптан эки элтең ислам динин мусулмандар болгондон кийин оңой эле мындай үй бүлө түзүшүп, анан тили дагы бири-бирин мындай жактырышып, анан аябай уйгур тилинде көбүрөөк кетип баратат да булардын да. Анан бир жолу мынтип атпаймынбы, кеңкырлык кыргыздар комуз турат, комузду чертип кыргызчада перебейсизби десем, анда тиги киши кожоюн комузду чертип ырдайын десе, анда байбичеси айтып атпайбы, нар жакка сүйлөнүп атпайбы, биздин кыргыздын деле эчтекеси калбай калды го. Анан мындай бизде өнүккөн, мындай импровизация кылып кеткен ырлар жок экен. Биз биякта жашап атабыз, хаман эсен жашап атабыз, балдарды тарбиялап атабыз, балдар чоңоюп, билим алып, анан тиги Кытайдын жака ички Кытайга кетишет деген эле ушундай сөздөр, жөнөкөй эле сөздөр. Бизде айтыш, төкмө, мына биздин Кыргызстанда өнүктү. Совет мезгилинде андан бери өнүктү да. Аякта андай жок. Эмеде, мына Кеңкырда. Анан андан бери жүрүп отуралы. Хатенден бери жүрүп отурганда, анан Кашкардын тегерегинде кыргыздар бар. Кашкардын тегереги бүт түздүк да. Чөл деп коет бизче. Түштүктө чөл деп коет. Берде кыргыздардын айылда жок. Мындай кыргыз болсо дагы уйгурлар менен терең кетип баратат. Анан атайерден атайын бир кыргыз жазуучусу бала бар экен, жазуучу. Мындай бош учурда аңгеме, повесть жазат экен. Анан ошонун жолугуп эметсе мен жазам деп жазган китептерди ала келдим көргөзтү. Анан да бир врач бала бар экен. Ал врач бала кыргызчаны жакшы билбейт экен. Уйгурча жакшы сүйлөшөт. Кыргыз бала. То есть ошо менен айткым келип атат, Кашкарда кыргыздар көбүнчө уйгур тилинде сүйлөшөт. Анан бир ыр билесиңерби десем, ыр билебиз деди. Кайсы ырды ырдайсыңар десем,
Рыспай Абдыкадыровдун «Издейм сени ырдап беришти». Мен аны тартып алып туруп, анан «Кыргыздын кыйыр издери» деген документальный фильмди көргөздүм. Андан ары жүрүп отуралы, эми бери келели. Кызыл Соо кыргыздары 100 толугу менен кыргызча жакшы билишет. Биягы тиги Алайга чейин келет, чек ара тамойлорго чейин. Биягы Акчиге чейин абдан жакшы. Акчиде Жусуп Мамай менен сүйлөшүп, аны киного тартып, анан айырда Манастын 8 мууну бар. Бизде 3 эле муун бар да. Андан кийин буларды да кыргыз тилин аябай жакшы билишет. Анан өйдө чыкканда Ак Сууга келебиз. Ак Суу областына келгенде жана Боздөң менен эме бар Жаманакта. Мына жанагы кытайлык кыргыздарга баягы үркүндө көчүп качпадык беле. Негизинен ошол жерде орун алганда, ошол жердин гана тукумдары бар ал жерде. 2 автономный айыл. Мына ошол жерде гана бар. Анча-мынчасы калып калгандагы, анан турмушка чыгып, үйлөнүп, ошол жерде калып калган. Башка жерде тиги дээрлик жок. 16 үркүндө качып барган. Илгертеден келаткандар. Илгертеден келаткан. Бу мына ушул гана айылда бар да. Бу жердагы автономный айыл, булардагы көбүнө тегерегиндегилердин баары Ак Суу, негизинен Ак Суу чоң өнүккөн шаар, өнүккөн область. Бул жерде негизинен дагы мындай уйгурлар көбүрөөк да, уйгур тилинде көбүрөөк сүйлөшөт. Ак Сууда. Ак Сууда. Андан ары жогору отуралы Текеске келелик. Или Казак автономный областына. Или автономный Казак келгенде 2 чоң айыл бар дедим. Көктерек 4 фермадан турат. Ошо 4 ферма тең Текестин сонун жайлоосу бар, ушунчалык. Мындай түштүк жагында. Ошо жайлоолордо кыргыздар мал багышат. Илгерде ошакка жайлашчы турбайбы? Жайлашчы да, бу биздин бугулар тиги Жылдызга чейин көчүп барышчы да. Анан кайра кышында бияка кыштоого келишчи. Анан Шаты менен Көктеректе бүт дээрлик кыргыздар. Или автономный областына кирип атпайбы? Негизги областной борбору Кулжага жакын Көктерек. Анан Шатыдагы жакын. Андан ары кичине жүрсөң, бир жарым саат баган жетпеген жолда Шатыга барып каласың, 2. Мен ошол жерге барганда айтышты. 16 жылкы көтөрүлүштө ошо Шатыдан, Шаты айылынан түшкөн суунун ичиндеги сөөктөрдөн кишинин адамдын сөөгүнөн таш көрүнчү эмес дейт. Айыл өкмөтү ошону айтты, барып көрүп келебиз депчи. Аны барганым 1,5 күн экен, келгеним 1,5 күн экен. Анан аякка бара алган жокмун. Бирок мынакей богу сууда деди. Элестет. Анткени ал мында бир каньон экен да, ошо каньондон суу чыгат экен. Ана баягы суудан түшүп баратканда, эки чекесинен баратканда артынан тиги Сарский орус падышалыгынын жанагы аскерлери атканда ошо кулап барып сууга түшкөн экен. Ошондон сөөктөн көрмөй калды. Анан бизде 2006-жылы Дастан Сарыкулов уюштуруп тиги беделге барып, ошо сөөктөрдү жыйнап Куран окутуп келбедиби? Ооба. Аш берип. Ооба. Мен ошолорго ушундай деп айттым да, бизде ушинтип уюштурдук. Беделде бүт сөөктүн баарын жыйнап көп, анан ошол жерге Куран окутулуп, анан аш берилди десем, анан алар ойлоп калган, эметип ойлонуп калышкан, бизде ушинтип уюштурушубуз керек экен, бүт сөөктөрдү алып туруп, анан эме кылса колчудан экен депчи. Анан жасадыбы, жасабады билбейм. Эми бул жерде негизинен казактар жашайт. Текесте. Или Казак автономный область болуп атпайбы? Мектептин көпчүлүгү казактар. Кыргыздар казак тилинде жакшы билет, кыргыз тилинде жакшы билет. 2 айыл Шаты менен Көктерек автономный айыл. Айырда кыргыз мектептер бар. Жетекчиси кыргыз. Анан бирок казактар менен
эч кандай эчтекесиз эле кыз алышып кыз беришип беришет. Жетекчиси қазақша салып сөйлеп атты. Анткени биз мектепте қазақша окуганбыз дейт. Албыз. Анан кийин кыргыз мектеп пайда болду дейт, автономный. Бул жерде да бирок кенен сакталган. Көктерек автономный айыл. Жалаң кыргыздар. Эң белгилүү айыл. Анан андан ары жүрүп отуралы. Ошо ойдон те Монголияга баратасың, баратканда Алтайды көздөй жол багыт аласың, Алтайда Тарбағатай деген облыс бар. Мына ошо Тарбағатайда кыргыздар бар. Мен барганда бир 3000-5000 Тарбағатай. Алар каяктан жүрүп айка жерлешип калган? Эми угуп турам ошо. Бул менин пикиримче, мен муну айттым. Жунгарлар бизди чаап алганда, анан 1758-жылдары талкалангандан кийин жунгар ошол жака колго түшкөн кыргыздарды мал бактырыш үчүн алып барышкан деген бир пикир бар. Экинчи, кандайдыр бир бөлүгү жунгарлардын тарабында болуп кыргыздарды чапканга жардам берген. Экинчи бир версия бар. Мындай айтып койушубуз керек. Анан ушул барган кыргыздар деген түшүнүк бар. Ушундай эки версия менен. Бирок менин пикиримче, балким экинчи версияда азыраак болушу мүмкүн, бирок биринчи версияда эмне үчүн дебейсиңерби? Анткени атайын ошол Тарбағатайда атайын жер берген, жайлоо болуп берген жунгарлар. Бир гана шарт менен деп айтат. Эгер силер биздин динди кабыл ала турган болсоңор. Анан кыргыздар, ошол жерде кыргыздар мусулман эмес, ламаисттер. Буддизмдин бир бөлүгү болгон ламаисттер. Азыркы күндө делеби? Азыркы күндө дагы, бирок азыркы күндө акырындык менен ислам динин кабыл алып атышат. Алтайда негизинен казактар сүйлөшөт, дээрлик казакча сүйлөшөт. Тарбағатай кыргыздардын жана 5000-6000 кыргыздардын кызыгы мына дал ушунда да. Сүйлөгөн сөзү казак, туткан дини ламаизм. Анан биз ал Дөрбөлжүн деген борбору. Дөрбөлжүнгө келгенде мен атайын машинеден түшүп кыргыздарга бараттык элек. Кыргыздар каякта десем, ошо мага жооп берген 11 казак айтып атпайбы? Жанагы кафыр кыргыздарбы депчи. Кафыр кыргыздар. Кафыр кыргыздар деген кыргызча которгондо мусулман эмес эле кыргыздар деген эле сөз. Ошон үчүн бизде мындай бир жаман бир эме бар да, бир оттенок бар да, капыр кыргыздар, капыр деп. Сен капырсың депчи. Кыргыз эмессиң, мусулман эмессиң деген эле сөз бул. Башка динди туткан адам деген эле сөз. Мына казактар ошентип, ошол жерде алардын баардык казак тилинде сүйлөшөт кыргыздар, динге тутуламайбыз. Ошон үчүн казактар капырларга кыз бербейт, кыз албайт. Бирүү менен эме жок. Кыргыздар дагы казактардан кыз албайт, кыз бербейт. Тегереги миллиард кытайлыктардан да кыз албайт, кыз бербейт. Ичара өзүнчө эле ичарабы? Ичара, анан башка жактан алып келишет. Анан аларда мындай, аерде мен этникалык уруулук составын, аерде оң да бар, сол да бар. Мисалы баардык башка региондордо, мисалы негизинен Хатенде ичкиликтер, Памирде ичкиликтер жашайт. Ал эми бул тиги Ак Суудагы Боздөңдө негизинен оң уруулар жашаса, аерде уруулардын оңу да бар, солу да бар, ичкилиги да бар. Анан ошондон ойлоп кетесиң. Булар негизинен колго түшүп баргандар болуш керек, ошону алып барып алып. Арганда бар, аралашып калган. Анан алар мындай өзлөрүнө ант беришет экен, бала төрөлгөндө. Бала төрөлүп эресиге жеткен экен.
Егер сен бугудан болсаң, эч убакта бугудан келинчек албайсың. Аласың сарбакышта же башка урудан. Урууларын билет баары. Бүт бар уруну аябагандай жакшы. Аң сезими кыргыз, кыргыздын ичинен урудан. Анан кыргыз тилин билишпейт. Казак тилин билгенден аңдап билет барды. Чыңгыз Айтматов ким, Манас ким десең, белгилүү жазуучу дейт, Манасты Баатыр дейт, бирок эмесин билбейт. Ага караганда Абай Кунанбаев менен кимди жакшы билишет. Эр тарыхында. Көбүрөөк казакташып кеткен ошондо. Бирок казакташты дейсең, казакташкан эмес. Эмне үчүн дебейсиңби? Азыр айтып берем. Анан бир ошол жерде жазуучусу бар экен, мен жазуучу менен сүйлөшүп калып анан айттым да, казакча сүйлөйт экенсиздер дедим. Туткан дениңер ламаизм экен. Анан өзүңөрдү кыргыз дейт экенсиңер. Бу кандай десек, ошондо жазуучу акын айтып атпайбы? Жанагы мен тетрадка жазып атам да, жигите, бетчи бирдеме эле жазып атасың деди. Тетрадты бердим. Тетрадты берсем, шак ачты. Барактап турган шак ачкандан кийин эле ручкаңды бер деди, ручкамды берсем, араб графикасы менен минтип жазды. Мен кыргыз болуп төрөлгөм, кыргыз болуп өлөмүн. Эгер мен кыргыз болбосом, кыргыз болуп төрөлгөм, кыргыз болуп өлөмүн. Менин жүрөгүмдө кыргыз деген түшүнүк ташкындап суудай болуп атып турат. Эгер мен кыргыз болбой калсам, мен өлгөндө көмбөй итке салып ташталган. Карачы. Ламайстар да ошондой да, көмүч эмес, итке таштап койчу. Мына кандай этникалык аң сезим күчтүү. Анан мен анализ кылып, анан өзүм мындай деген пикирге келдим. Себеп дегенде, казактар буларды кафир деп кыз алып кыз бербейби? Алар менен жалпы иштешет, жалпы чогуу кошуна турушат, бирок кыз алып кыз алышпайт. Бул биринчиден. Экинчиден, кытайлыктар менен тили башка, дини башка, алар менен. Анан кандайдыр бир момундай тарыхый изоляцияда калганда, естественный изоляция деп калганда аларчы. Анан ошонун негизинде буларда 300 жыл, 400 жыл өтсө дагы эч кандай ассимиляция болуп башка элдерге бирип кетпей, өзлөрүнүн этникалык аң сезимин сактап калган. Мен кыргыз деген. Анан мен барганда айттым, мына бизде жаштар акырындык менен ислам динин тутуп атат. Исламга өтүп атабыз депчи. Салт сананы как раз биз барганда сеп келиптир, сеп тап келиптир, тиги келин бияка келиптир да. Анан ошо келин келгенде кадимгидей ошол жерде көкбөрү тартып отурушуптур. Не тартып дейсиз? Көкбөрү. Улак тарты. Улак тартты. Мына каяктагы казак, каяктагы кытай улак тартып атса. 2005-2006 элестетип көр. Мына мен бүткүл кыргыздардын жашаган эми Памир калды. Памирдеги кыргыздар. Памирдеги кыргыздарга мындай Кашкардан машинеге отурсаң, бир 5-6 саатта Памирге өтөсүң. Чыгып мындай түштүк эме, түштүк батышты көздөй. Анан тоолу айналып алып, анан Памирге келесиң. Кыргыздардын бардыгы тең топос менен кесип кылышат. Жана айтып кеттиңиз башында. Бүт бары кыргызча таптаза сүйлөшөт. Кыргыздын тилин ошол жерден угасың. Памирденби? Памирдик кыргыздардан. Жалаң топос багышат. Анан бир даракты көрбөйсүң. Тоодо. Суу, шамал. Анан айырга жеткенче кыргыздар Актоо деп коет экен, ошо Актоонун тегерегинде кыргыздар жолдун боюнда ар кандай эмелерди сатып отурушат. Ошол жерден эмени көрдүм? Мүйүздөн жазылган үзөңгүнү. Үзөңгүбү? Музу мүйүздөн жазылган үзөңгүнү. Анан
Абдан кымбатка сурап туруп алды да. Же болбосо ала келип ошону атайын окуучуларга, кийинкилерге көргөзөт элем да. Карачы. Анан аерден Памирлик кыргыздар үйүнө келдик, Абышкандын үйүнө келсек анан ушинтип анан сурап отурабыз. Сурап отурабыз. Эми бизде мал тоого чыгып кетти эле. Атайын Кыргызстандан келген экенсиңер. Эми бизде деп тиги эттин ордуна bir avgust, sentyabrda барганбыз. Жок экен. Бизде эң сый келгенде каттама жасайт. Каттама? Каттама. Анан келинге, үйдөгү келинге эме берди. Суранды, бул жигиттерге эми эт жок болсо каттама берди. Каттама жасады. Мен мурун апамдан уккам. Bizde dağı eğer mal жайлоого чыгып кетип калганда, конок келип калса, каттама жасачыбыз депчи. Ал каттама деген эмне? Ушуну айтып берейин эми. Биздин каттама менен азыр аяктын каттамасын көрөсүң. Кадимгидей эле супарага камырды айебаганда ичке жайып, жууруп, аны ичкерип, аны толтура жанагы бир киши, бир айтсам кандай десем, 5 литрлик кастрюльдан каймакты алып чыкты. Анан ошондон 1 литрин салды ошого. Каттамага? Каттамага. Анан камырды кайра чогултуп туруп, анан кайра жайды. Жайганда баягы каймактан эчтеке калган жок, камыр гана калды. Анан ал бүткөндөн кийин дагы 1 литр каймакты дагы төктү. Дагы биртикеден кийин жайып отурат, мен карап отурам баарын тең. Камыр тим эле эме болуп калды, ийилип эле эме болуп калды. Үзүлбөйт, бирок сон. Андан кийин 3-чү жайып туруп, 3-чү жолу дагы 1 литрдей каймакты төктү. Кайра камырды ийилеп келгенден кийин баягы ип ичке камыр бизде мындай эме болот да, момундай болот да, примерно. Калама биздин каттамалар. Калыңдыгы. Аердин каттаманын калыңдыгы примерно мына момундай болду. Ушундай эндиктеби? Ушундай эндикте болду. Примерно бир 2 сантиметр болду. 2 сантиметр калыңдыктагы каттаманы анан мешке бышырды. Анан мешке бышырып туруп чай койду, ага чейин ылдам эле чай кайнап калды, тигини ылдам бүтүрдү. Анан каттаманы кадимкидей мындай азыр биз тортты кезебиз го. Же болбосо дал ортосунан кесип туруп, анан бизде нанды кескендей булканы кезебиз го, ошондой кылып берди. Анан ошол жерден мен ошол каттаманы жеп көрдүм. Каттаманы жеп атканда же камыр жегенди билбейсиң, же болбосо калама жеп атканыңды билбейсиң. То есть каймак жеп атканыңды билбейсиң. Жуп. Анан ал мезгилде анын үстүнө ачка болуп калганбыз. Анан 2 кесимди жегенден кийин каттамадан бу жерге тоюп калган эчтеке жебей калдык. Жалаң эле чай ичип калдык. Биринчи бийиктикте, 4 күн бийиктикте. Экинчиден жанагынча калама, жанагынча каймак. Мына каттама деп ошону айтат деди. Андан ары жүрүп отурам, Ташкоргонго кирип бардык. Ташкоргондон ары Бийик деген жер бар экен, Бийикте жалаң кыргыздар бар экен. Анан алардын көбү мындай тажикча болуп кетти. Тажик аралашып кетти. Аралашып кетти. Мына мен азыр ошо кыргыздардын азыр тилин гана, анан чарбасын да көп айткан жокмун. Тилин жайгашкан жерлерин айтып берди. Жайгашкан жерлерин айт. Анан
Аң сезими баардыгы тең кыргыз. Жалгыз гана тиги хатендик кыргыздар менен тиги тарбағатай кыргыздарды салыштырсаң укмуштай салыштыруу болот да. Бир диндеги бир улуттардын көпчүлүгү болгон жер уйгурлашып баратат. Ал эми тиерде башка диндеги кыргыздар болсо эч кандай казактарга кошулбай өзүнчө туруп атат. Карагылачы, дин кандай эме калканч болуп эсептелет. Уже аң сезимди аябай бекем сактап турат. Бирок бул ак тоонун кыргыздары, Кашкардын тегерегиндеги кыргыздардын дээрлик көпчүлүгү дыйканчылык менен кесип кылат. Малды да багышат, бирок малды баган десең да алыс да, тоого чыга албайсың, түздүк чөл. А калган тоонун этегинде кыргыздар дээрлик мал чарбачылык менен кесип кылат. Анан бул ак суудагы кыргыздар дагы дыйканчылык менен кесип кылат. Тиги текесе кыргыздар дагы жер эми сонун, суу кенен, жайлоо, эгинди эметишет. Мал чарбачылыгы. Мал чарбачылыгы анан эгин. Вот пример мен ушундай айтсам болот да. Анан шарт сонун түзүлгөн. Бардыгы тең жер үйлөрдө жашашат. Мамлекеттен колдоо бар. Мамлекеттен колдоо бар. Мисалы жазда мени шатыга барганда сонун нерсени айтпадыбы? Жаңыдан жер айдап атышыптыр. Анан жер айдап атканда айтат, бизге де жазда кредит берет дейт. Кредит берет дейт дагы, машинени берет, жер семирткичтерди төгөт, бүт баарын төгөт дагы. Мисалы 20 соту жер болсо, же 1 гектар жер болсо, 1 гектар жерден бизге мынча күрүч бересиң. Өкмөт, айыл өкмөт заказ берет экен. Күрүч бересиң, мынча жүгөрү бересиң, мынча фасоль бересиң. Калган жерин эмне кылсаң өзүң бил. Айдайсыңбы, айдабай коесуңбу, ачканда өлөсүңбү. Бирок кредитти берип, эгинди алып келип берип, транспортты алып келип берет экен дагы, анан шарт сонун берет экен. Өзгөчө ким шатылык кыргыз айтып атпайбы? Жер семирткичти аябай алып келип берет дейт. Биздин аныбыздын жарымы жер семирткичтерчи. Сонун шарт түзүп берет дейт. Анан биз өкмөт ошон үчүн жанагы 1,5 миллиард элди багып отурушат да булар. Көрдүңбү? Кандай шарт түзүп берет? Эмгектенге кредитти берет, бүт баарын берет, жер семирткичти берет. Өзүлөрү алып келип берет экен тиги айыл өкмөтү. Эч жака чыкпайбыз дейт. Алып келип берет дейт. Түшүмдү дагы анан жыйнап туруп машинеге салып беребиз өзүлөрү алып кетет. Ошо бир мамлекеттин эсебинен эле бериле турган нерсе. Ооба да, мамлекет. Мисалы, момчасын бересиң, калганы өзүңдүкү. Өзүңдүк. Ошол кредиттин объемундагы эмен талап кылат. Аң сезим аябай жакшы сакталган. Үйлөрдү салып беришет. Мектептер бар. Кыргыз тилинде окушат. Эми мектепте үйлөрдү салып бергенин көрсөң, мындай өтө чоң эмес, бирок ушундай сонун тыпыйтып, сонун кылып салып берген. Жайлоого чыккандарда сөз жок алачык бар, сөз жок бозүй бар. Мисалы, жайлоого чыкканда атайын малчыларды эме кылышат экен, же бир экөөнү жалдашат экен, же өзүлөрү бой кетет экен дагы, алыска чейин малды багып кетишет. Анан кайра күзүндө кайра түшөт кыштоого. Күздөгө түшөт, анан кыштоого түшөт. Мына кандай кыргыздар жашап атат. Аң сезимдери жазган тарыхы, тили абдан бай. Кыргыз тилин таза сакташып турат. Таза сакташат, поэзияда жакшы сакталат. Мына бир Мамбет Турду деген бир акындын жазганы бар, биз деген, кыргыздар деген ыры бар. Асмандан жамгыр болуп төгүлдүк биз, дүйнөгө ак калпак чаң көрүндүк биз. Чөп болдук жер тандабай өсө берген, булуттай аалам кездик сөгүлдүк биз. Карачы ырдын менесин. Тагдырды таштуу жерге аркандадык, тагдырлар таштап кетсе арданбадык.
Eni say uzatkanda аттар семиз, энелери жолду карайт, ак жоолукчан. Кандай ташка тамга басылган жол. Тагдырды таштуу жерге аркандадык. Тагдырлар таштап кетсе арданбадык. Кыргыздар биз дегендер да ошону жазып атат. Поэзия абдан жакшы. Поэзияга аябагандай маани беришет. Манаска, Кенже эпосторго баары тең аябагандай маани беришет. Кыргыздар жөнүндө, Кыргызстан жөнүндө кулагын гана салып угуп турушат. Жакшы болсо сүйүнөбүз, жаман болсо күйүнөбүз деп атпайбы. Эң негизгиси ушу Кыргызстан деген мамлекет бар, Кыргыз Республикасы деген өзүнүн түндүгүн көтөргөн мамлекет бар деп башыбызды үйдө көтөрүп жүрөбүз. Өзүбүздүн мамлекет бар деп да. Урматтуу көрүүчүлөр, агай ушул менен Кытайда кыргыздардын жайгашкан ареалдайбыз, жанакы жерлердин аттары менен азаздан кандай тиричилик кылганын айтып бердиңиз. Эми дагы бул ичиндеги колдонгон сөздөрү, ырлары, дагы башка кызыктуу жагдайларына токтолгулу. Бул биздин биринчи бөлүк болду, урматтуу көрүүчүлөр. Биз ушинтип кыргыздар жайгашкан, кыргыздар жөнүндө бир узакка созулган бир атайын материалдар даярдайбыз. Экинчи бөлүктөн көрүшкөнчө саламаттаңыздар, ушуну менен курсушубуз. Кийинки бөлүктөн көрүшкөнчө бар болуңуздар.